Жигитке жетмешөнү ыраздык кылат эмеспи? Саша кесиби боюнча экономист. 3 жыл бою бейөкмөт уюмда иштеди. Ак боз ат минген 30 жаштын кырына келгенде чот кагып, сандардын чатагын чечкенден тажады. Азыр ал көчмөндөрдүн боз үйүн жасап сатат. Альтернативалык жашоо образын жолдогон европалыктарга эсептелинген соодасы улам илгерилеп баратат. Саша боз үйдүн 2 түрүн жасайт. Азыр мен монголдордун боз үйүнө кызыгам. Себеби аны жасаш оңой, арзан дагы. Ошондон үйрөнүп баштагам. Кыргыздын боз үйүнөн бир деле жасадым. Ага ылайыктуу материал табыш кыйын. Ошондуктан азыр аны жасабайм. Бирок келечекте аны да сунуш этсем дейм. Výrobně nebo jako prodejně, ale v budoucnu bych chtěl. Айылдын жашоосу дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо да жеңил эмес. Уста өзү отун жарып, сууну алыстан ташып келет. Деген менен аны айылдын турмушу өзүнө тартып турат. Анын үстүнө бул жакты Кыргызстандагы айылга салыштырып болбос. Мында суу ысыткыч бар. Бизнес жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык технологиялар орнотулган. Бул жактын абасы таза, шаардын ызы-чуусу жок. Мына ушул жакынакай үйдө Саша боз үйлөрдү жасап сатат. Ал өзүнө дагы жакында боз үй жасап, бул үйдүн артындагы жашыл жайыкка тургузган жатат. Бирок боз үйдү жашаганга тикпейт. Ишин жасалгалап келген кардарларына көчмөндөрдүн жашоосун көргөзөт. Ошол эле мезгилде жаш ишкер соодасын көбүнчө интернет аркылуу жүргүзөт. Акыркы 2-3 жылда Саша 20 чакты боз үй жасады. Ар бирин $2000 баалап сатты. Сыртынан бөлөк көрүнгөнү менен бул кадимки эле боз үй. Ишенбесеңиз ичине башпагалы. Түндүгү туюкталган үй монголдордун геринин үлгүсүндө жасалган. Ууктары түз, эшиги полу жыгашталган. Үй ээси Ян Уловец Праганын чайханасында иштейт. Бир күнү эле өмүр бою 4 бурчтуу үйдү жашадым, жетет деп чечти. Үйүн буздуруп, ордуна ушул боз үйдү заказ берип тигип алды. Jurta mi připadá jako parádní monoprostor, v kterým se dá žít plnohodnotný. Боз үй өзгөчө бир мономейкиндик. Анда кадимкидей эле жашаса болот. Үйдү майда бөлмө бурчтарга бөлүштүн эч кажети жок. Тегерек үйлөрдүн башка түрлөрү да бар, бирок мен үчүн боз үй эң ылайыктуусу болду. Саша азыр келерки жылды ойлонуп жаткан кези. Кыргызстанга барып өнөрүмдү өөрчүтсөм дейт. Италиядан да заказ түшкөн экен. Анда Сашага ити чөп жеп, ийгилиги арта берсин демекчибиз. Азаттык плюс үчүн Жаңыл Жусупжан, Дуба, Чек Жумурияты.